Менин атым Айдана. Азыркы учурда блогер, начинающая актриса. Анан 3 баланын энеси. Ортончу кызым өзгөчө кыз. Диагноз ЗПРР. 4 жылдан бери ушул кыз менен алышып келатабыз десем болот. Дарыланып, ар түрдүү занятиялар менен чуркап жүрөбүз. Күйөөмдүн 10 жылдыгы болчу. Биз 10 жылдыкка тоого чыкмакпыз. Ошол күн эртең менен башталган. Тоого чыгабыз деген күнү. Анан күйөөм экөөбүз отурдук, ойлондук. Ал баргысы да келип атат. Анан мени таштагандан да коркуп атат. Анан макул өзүң барып келе бер. Мен үйдө болуп турам, бирок эрте кел деп жибергем. Анан ошентип 12 саат толгоо болуп, түнкү саат 12де кызымды төрөдүм да. Толгоо жеңил болду. Толгоо бул кыз менен аябай жеңил болду. Төрөшүм деле бат болду, оңой болду. Биринчи кызыма караганда бул кызым аябай жеңил чыкты да. Мындайча айтканда жеңил төрөдүм. Андан кийин последствиясы өзүм кичине кыйналдым. Бала жапжакшынакай болчу да. Кош бойлуулук убакыт деле жакшы өткөн, тынч өткөн, мындайча айткандачы. Эч кандай патология, эч кандай угроза болгон эмес. Бирок ошол төрөлгөндө азыркы врачтардын айтышы боюнча ошол төрөт убагы туура эмес өткөн. Төрөткөндө туура эмес төрөтүшкөн. Анан бул дагы мойнуна киндиги оролуп төрөлгөн да. Ошону дагы азыркы учурда бир белгилердин бири деп атышат да. Анткени мойнуна киндик оролуп төрөлгөндө баш мээге гипоксия болуп, ошондон улам азыркы эмеси состояниясы болушу мүмкүн деп атышат врачтар. Оор, кабыл алыш оор. Орусча айтканда дагы эле могу жерде комок турат дегендей. Кабыл алыш оор болду, бирок азыркы учурда мен көнүп калдым десем болот да. Башында мисалы мындай балдар кебете келбетинен бул ооруганын билинбейт да. Анан коомдук транспорттарга отурганда кыз жөнө турбайт да, чуркап кетет, туруп ордунан чыңыры ийет, кыйкыры ийет. Анан бир машинага чыкканда бир нерсе алып берип коем да, бул жөн тынч отуруп жейсин депчи. Анан ал колун алып жанында отургандарга шапап салат, же болбосо буту менен жөндө турбайт. Ошондо эме да, көз караштар. Жаман караштабы? Осуждали? Коомдук транспорттарда ошо көбүнчө көз карашта, айрыкча улуу муундагы апалар. Аталар көп эметпейт, улуу муундагы апалар көз караш менен тешип салат да. Анан кээ бирлөр болот эме деп, тарбиялабайсыңбы дегендерчи. Кетти кайра. Айрыкча мен ошо таң калтырган нерсе бул чоң эле апаларда. Жашыраак эжелер же болбосо жаш кыздар алар мындай нормалдуу көрүнүштө карашат да. Анан апалардын көз карашынан жерге кирип кетким келет да. Ошондон кийин кыз менен көп общественный транспортко чыккым келбейт. Чыкпай деле калдым да, мындайча айтканда. Эртең менен мурда кызым өзү эртип турчу. Азыр ойготом, ойгонбойт, ыйлайт, истерика болобуз. Жол ишыла бияка шаарга мисалы 8-те келиш үчүн биз үйдөн 4:30-5-те ойгонобуз. Анда да шашып, бушуп кийинип, чай ичип эле. Чай ичкенге да жетишсең, жетишпесең жок. Бул дары ичет деп эле ошол оозуна бир нерсе салганга аракет кылам. Анан ошо күн мисалы эме башталган убакта, лечениябыз башталган убакта күн сайын каттамай. Анан мындай күндөрү өтөт. Бир жумада 1-2 жолу
врачка келген күнүбүз эле аябай оор болот биздики. Эрте туруш керек, врачка убагында келиш керек, жазыласың, ошол убакытка кечикпей келгенге аракет кыласың. Жолдон гаиге кармаласың. Ошентип келебиз. Шашкан күндөрү ошо гаиге кармаласың дегендей. Машина негизи өзүңүз эле алып барасызбы? Ооба, өзүм. Жолдошум жумушта. Жолдошум жумуштан кол бошойт. Уже 2 жылдан бери ошо өзүм таш баштадым. Негизи шаарда мурда айдай алчу эмесмин. Ошол кызым үйрөттү десем болот, шаардын ичинде айдагандычы. Анткени шаардын ичинде аябай мандыраш болчумун. Кызымды таш баштагандан бери азыр шаарды да биле баштадым, шаардын ичинде кенен айдай баштадым. Ошол жана дин жагынан токтолдукпу. Ошондо бул кызым көп нерсеге үйрөттү да мени. Шаардын ичинде машина айдаганга в том числе. Ар бир баланын өзүнүн эмеси бар экен да. Ар бир баланын психология жактан деле изучать эткенде ар бир баланын өзүнүн миссиясы бар экен да. Бул дүйнөдө ата энеге бир нерсени үйрөтөт экен да. Ата эне балага бир нерсе, ата эне тарбия берип үйрөтпөсөң, бала дагы ошол эле убакта тарбия берип анан бир нерсени үйрөтөт экен да. Бул кызым мага аябай көп нерсени үйрөттү. Психологияга да алып келди, динге да алып келди, медицинага да алып келди, ошол бүт жака алып келди да. Биринчи 2 жашында мен уже шек санай баштадым да. Кызым сүйлөбөйт. Чакырсаң мындай укпайт, бирок ал кезде мындай диагноз бар экенин, мындай балдар бар экенин таптакыр билчү эмесмин. Анткени уккан да эмесмин, көргөн да эмесмин, мындай башка бирөөлөрдүн дагы мындай көргөн эмесмин да. То есть менин понятиямда эме болчу да. Кандай айтсам, инвалид бала бул жана обязательно мындай бетинен көрүнөт, же болбосо мындай бир колу буту ушундай сыяктуу болчу да. Мындай таптатынакай сыртынан билинбеген, бирок ичинде тартым менен жүргөн балдарды мен эч качан көргөн эмесмин, билген эмесмин да. Анан 2 жашында эметип баштадым, ойлонуп баштадым, бул сүйлөбөй атат, сөздү укпайт, бир нерсе алып кел десең алып келбейт. Анан 2 жашында 2 невропатологко барганбыз. Биринчи эле карап баштаганда эми жана белгилүү эмелерди, клиникаларды карап баштадым. Кайсыл врачтар кандай сураштырып, анан ошо Крохада жакшы невропатологдор бар деген, ал жака барганбыз. 2 жаш 2 ай болчу. Барып ЭЭГ тарттырганбыз невропатологдун назначениясы менен. Анан ошол менен бизге 1-2 дары жазып берген. Ошону ичесиңер, уйкуну нормалдаштырасыңар, анан кийин 3 жашка чейин күтөбүз деди. Дарыларды ичтик, уйкуну нормалдаштырдык, бирок мындай эч кандай өзгөрүш көргөн жокмун. Кайра келгенде 3 жашка чейин күтөсүңөр деди. Анан башка врачка бардым, уже мындай эле частный эле, кичинекей эле клиникага. Ал жактан дагы 3 жашка чейин күтөбүз деди. Андан ошо 3 жашка чейин күтүп жүрүп, 3 жашында уже мен кызым аутист деп ойлочумун да. Анткени ошол 1 жыл бою интернеттен болгон информациянын баарын окуп чыктым да. Кандай болот, эмне болот, аутист деген ким деп. Анан кызым менен ошол эмелерди салыштырганда аутист деп ойлочумун да кызымдычы. 3 жашында. Анан аябай жүрөк түштү, и ошол 3 жашынан баштап чуркап баштадык да. Чуйский областной больницага, детский отделениясында невропатологко бардык. Ал жакты макташкан, ал жакта капельница алып аттык. Бирок чындыгында ошол капельницадан кийин кызым сөзгө көңүл бура баштады да. Атынан чакырсаң, мынтип кайрыла баштады. Аймина токто десең, мынтип карап чуркап кетчи, кайра элечи. Бирок ошол сен чакырганыңды уже уга баштады да. Биринчи капельницада, экинчи капельницадан кийин анча-мынча эмелер, тыбыштар чыга баштады. То, та, ба, ма деген сыяктуу. Үчүнчү капельницада мама, папа деген сыяктуу тыбыштар чыгып атты. Бирок мындай кайрылуу иретинде эмес, мындай эле да. Жөн эле өзүнөн өзү ойноп атып эле папа, папа, мама, мама дей берчи. Ошонусунан сүйүнүп жүрдүк. Кийин толтура дары дармектерди ичтик, таблеттарына дагы лечение алып аттык. Ар 3 ай сайын капельницада калып аттык. Бирок ошол капельницалар бизге жардам берди чындыгында. Биринчи бир жылышка жардам берди десем болот да. Чуйский областнойдо ЗПРР деп койгондо, чын айтканда мен бир четинен сүйүндүм да, аутист эмес экенин депчи.
кудайга шүгүр аутист эмес депчи, анткени ЗПРРди бир аз чыгарыш жеңилирээк да аутизмге карагандачы. Кийинчерээк дагы эмете отуруп Беспалова клиникасына бардык врачка. Беспалова клиникасынан дагы 2 курс лечения алдык. Ал жактан бизге точно диагнозду да коюп беришти десем болот. Эмне себептен биздики азыр артта калып атканы? Биздики ошол родовая травма деп коет, туура эмес төрөткөндүгү врачтар чыгарып атканда башын кыйшык тартып алышкан. Мойну кыйшыйып калганда, анан ошол убактан бери баш мээсине кан айлануусу начар болгондуктан мээси гипоксиядан акырын өлө берген десем болот да, мындайча айтканда клеткаларычы. Ошондон кийин ошо уже эмеге мануалкага барып баштадык. Мануальная терапия, массаж, укол, дагы эле ошо таблетка. Анан дагы бир причинаны чыгарып берген бул вирусы. Это вирусы ЦМВ, цитомегаловирус, анан Апштейн-Бар вирусу болду. Алар дагы ошол эгерде бала носитель болсо, баланы кандайдыр бир органдарын жей берет экен да. Биздин убакта бул баш мээси болду да. Анан кишечник иштебейт деди. Кишечник бул экинчи денеде экинчи мээ болуп эсептелинет экен. Ошол кишечникти да тазалагыла деп бизде диета, уколы, таблетка, массаж, мануальная терапия, анан остеопатия болду. Азыр ошолор менен дагы эле дарыланып келатабыз. Вирустарды түшүргөнгө дарыларды ичип атабыз. Азыркы учурда биз көрүнүп аткан клиника бул МД клиника. МД клиниктен деле азыр биринчи курсун алып атабыз. Дарылай дары дармек ичип атабыз. Анан эми кудай буйруса мына жакынкы арада эмеге мануальная терапия, остеопатия, анан массажга барабыз. Азыр биз АБ терапияга барабыз. АБ терапия 2 жума болот, 14 күн. 14 күндө 15 000 төлөнөт да. 15 000 плюс ошо биздин барып келген жол киребиз менен 30 000 чыгып кетет. Анан эмелер болсо, мисалы врачтардан лечение алган болсо, сейчас мен өткөтсүнчү. Врачтарга каттаганда болсо, эми дары дармектерине жараша болот. Мисалы 1 айлык курс дарысы 10 000ден өйдө болуп калат. Врачтын өзүнүн приему андай мындай болуп атып, иншалла бир 10-15 күндүк курс лечениябыз 20 000ге жетип кетет да. Это бул еще биздин жол киребизде Каралтадан барып келгенибизде саналат да. Ошондо 20 000дей ар бир жарым ай сайын врачка, ар бир жарым ай сайын томатиске, ошондо биздики азыр уже 50 000 болуп кетти, жол киребиз менен кошкондо. Андан сырткары дагы азыр мынакей кудай буйруса астында да жазылып атам эмеге. Монтессори школага жазылдык азыр. Буйруса кийинки жумадан баштап Монтессори школага барабыз. Здесь одна сторонка, да? Одна сторонка, кажется. Ай, нет. Башка, ну здесь тоже парк может где-нибудь остановиться. Вот же Панфиловда өткөттүк да. Эмекен так можно было, оказывается. Вечером нельзя. Монтессори школага жазылдык. Азыр кудай буйруса Монтессори школага кийинки жумадан баштап барып баштайбыз. Анан кийин дагы башка центрлерге жазылдык. Азыр АФК, анан дефектологка. Алар 2-3 жумадан кийин келгиле деп атат. Ошого карап эми барабыз. Бирок кийинки жумадан уже Монтессори школага. Монтессори школага негизи мындай балдарды албайт экен. Анан сүйлөшүп ошол эмете атабыз да, киргизип атабыз да, мындайча айтканда. Түшкө чейин эле болот. Түштөн кийин алып чыгып ошол башка занятияларга ташыйбыз. Мындай балдарда, мисалы, мен башында санап кеттим го 2-3 клиниканы, ошол жактан биз албаган результаттарды алган балдар бар да. Бул ар бир балага бир өзгөчө, бир башкача таасир берет да, ар бир дарылоо. Ошол эле Чуйский областнойго барганда 9 жаштагы кызды мен өз көзүм менен көргөм. Биз бир палатада жатып капельница алганбыз. Алар ошо 3 жыл капельницадан кийин азыр кыз мектепке барат, таптатнакай. Аларга анын лечениясы жардам берди. Ошол эле Беспалова клиникага барганда басып чуркап, баспай калган балдар басып чуркап кеткендерин өз көзүм менен көргөм. Сүйлөбөй калган, мисалы 2-3 курстан кийин меникиндей диагнозда бар балдар сүйлөп кеткенин өз көзүм менен көргөм.
мисалы укол салып атса спасибо большое деп, а болбосо 1 жыл мурун ал бала таптакыр сүйлөчү эмес экен да. Ар бир врачтын эмеси дарылоосу ар бир балага ар кандай таасир берет да. Бизге мисалы ошол жактардан результат алдык, албадык дебейм, алдык, бирок аябай жай темпте анан бизге көп жардам бербеди десем болот да. Анткени мисалы башка бирөөлөрдүн бат айыгып атканын көргөндөн кийин бизге, значит, бул жардам бербей атат деген ойдо азыр башка клиникага кеттик да. Кепилдик беребиз деген врачтардан алыс болуш керек, анткени бул ар бир балага ар кандай таасир берет, ар бир лечение. Давай, сюда держи. Ручки мыть, нужно каждый день. Ручки мыть, даже если лень. Вот это ей только сегодня. Дай говорить. Оранжевая. Вот, молодец. Мячик. Это томатистерапия для запуска речи у детей с задержкой психомоторного развития. Отлично. Стало лучше говорить, звуков больше стало издавать. Да. Ну не просто звуков, а она прям уже слова говорит. Да. И то, что в принципе делает. Но, мама, это мы только сегодня на съемки взяли. Все, когда это. А так достаточно хорошо. Да. Очень хорошо. Я прямо рада. Биринчи признактары бул 1 жашында эгерде мама, папа, ата, апа деп кайрылбаса, бул уже признак. Бала 8-9 айынан апа, ата деп кайрылганды уже билиш керек. Апасы ким, атасы ким экенин ажырата алышы керек да 8-9 ай. Бирок кээ бир балдар муну 1 жашына чейин өздөштүрөт. Ошого 1 жашында эгерде ата, апа деген кайрылуу жок болсо, бул уже биринчи сигнал. Экинчи сигнал бул өзүнүн бир нерсе каалоосун көрсөтө албаса. Бул указательный жест деп коет. Указательный жест эгерде суу, чай, ням-ням деген сыяктуу көрсөтүүлөр болбосо, анда бул уже экинчи коңгуроодо, анткени указательный жест менен бала өзүнүн биринчи суроолорун бере алат десек болот да. Анан экинчи коңгуроо бул эгерде 1,5 жашында мама ням-ням, папа жүр, мультик өчүп калды окшойт. Ошо 1,5 жашында мама ням-ням, папа жүр, ойнойбуз деген сыяктуу эки сөздү кошо албаса же болбосо 1,5 жашында словардык запасы бир 20 сөздөн турбаса, ошол эле ичинде тыбыштар менен, мисалы ням, аф, му, кака, жүр деген сыяктуу ушундай бир кыска эки тамгалуу слогдон болсо дагы турган 20 сөздүгү жок болсо, 20 сөзү, анда бул уже 3-чү коңгуроо. Бул бала менен же көбүрөөк окуш керек, көбүрөөк ойнош керек, же болбосо биринчи орунда невропатолог алып барып бир көргөзүп коюш керек. Анткени азыркы учурда бул менин көз карашым боюнча бул эпидемия, 21-кылымдын эпидемиясы. Мындай балдар азыр аябагандай көп. Мындай мисалга алып келгенде эле биздин көчөдө эле 2-3 десем жаңылышпайм да. Анан блогер катары дагы мен кызымды чыгарып баштаганда күн сайын директке смстер келет. Менин да балам ушундай, менин балам 2-де, менин балам 3-тө, 1,5 жашта, кандай кылам, сүйлөбөй жатат, мындай деп ар түрдүү өзүнүн эмелерин айтышат да. Анан колдон келишинче жооп берем да. Мындай кыла, бияка чуркай аламыт келе депчи. Азыркы учурда мындай балдар аябай көп. Жанагы дефектологияда, логопедияда өзүнүн бир эмес нормалары бар да. 1 жашында мынча сөз, 2 жашында мынча сөз, 3 жашында мынча депчи. Ошолго азыркы учурда эметиш керек дейм да мен. Салыштырыш керек. Мурда ар бир бала өзүнчө, өзгөчө, ар ким организм ар кандай темпте өсөт
десе азыркы учурда менин өзүмдүн оюм, менин жеке көз карашым боюнча ошол нормаларга салыштырыш керек болуп калды да. Анткени 1,5 жашында өткөзө алса, 2 жашында уже бала сүйлөбөйт. 2 жашында сүйлөп келатып токтоп калгандар бар. 2 жашында өткөзө алса 3, 4, 5 жашка чейин кыйналышы мүмкүн да. Ошого ошол логопедиялык нормаларга салыштырганы туура болот дейм азыркы учурда. Парк. Все? Биринчи эле клиника врачтарга барганда биринчи орунда врач эмнени жазып берип атат, анан кандай нерселер кайсыл жакка жиберип атат деген да. Мен мына 2 жылдан бери ушу чуркап келатып, көбүнчө ушул бизнес кылгандар менен деле эметип калдым десем болот. Көбүнчө азыркы врачтар деле ар ким эле мындай жатканда өзүнүн оокатын кылып атат дегендей да, бирок менин оюм боюнча өзү дары дармек саткан врачтардан алыс болуш керек. Мисалы ошол врачтар определенный бир фирманын баттарын сунуштаса, ошол врачтардан качып калат эмекмин да. Анткени эгерде жазса, момдай баттарды алып ичкиле деп койсо, фирмасын көргөзбөсө, анда жакшы эле да. Именно могу фирмадан алып ичкиле дегендерден алыс болуш керек. Анан өздөрү дары саткан врачтардан алыс болуш керек. Анан дагы жана ушул гана специалистке бар деп, ар түрдүү специалисттерге да жиберет да невропатологдорчу. Ушуга гана бар, мына номери, мына деп көргөзүп, жазып, менден бардым деп айтып кой деген врачтардан дагы алысыраак болуш керек да. Анткени алар деле өз ара бир бизнес катары деле иштеши мүмкүн. Мындай балдар менен чуркап аткан кезде болгон нерсеге болгон нерсеге жабышасың, болгон нерсени кармап калайын дейсиң, батыраак балам сүйлөп кетсин, акыл эси болсун деген кезде болушунча эметесиң да. Тырышасың, врачтын айткан жагына калбай барасың. Бирок ал жактан результат көрбөгөндөн кийин толтура акчаң кетет, толтура убактың кетет, бала чоңоюп аткан болот, анан аттен каласың да. Ошого биринчи эле орунда өздөрү дары саткан определенный бир фирманын баттарын сунуштаган, анан мына могу жакка барып, мен атымдан келдим деп айт деген врачтардан алыс болот демекмин да. Айда. Башында депрессия болуп жүрдүм. Күн сайын көз жаш, кандай кылам, эмне кылам, бул состояниядан чыгабы, кызым чыкпайбы депчи. Бирок азыр жеңилирээк, анткени бул кызымдын оорусу менен көп нерсени үйрөндүм, көп нерсени билдим, психологиядан дагы мындай маалымат ала баштадым. Анан мисалы дин жактан дагы көбүрөөк эме ала баштадым. Мындай өзүмө кабыл алып, анан дин жактан алып келгенде Кудай берген экен. Эгерде кааласа дарылайт, каалабаса кандай болот эми көрөбүз деген ой менен эле азыр мындай кой берип койдум да. Бул ситуацияны азыр кой берип койдум. Колуман келген нерсени эле кылып атабыз азыр. Больница, ар түрдүү ошол занятиялар, үйдөн өзүм окуткан боюнча. Азыркы учурда мындай менде кандай десем бир тревожный состояние жок. Мындай азыр кой бердим. Албетте корком, кандай болот, эртең чоңойгондо биз 2 жылдан кийин 1 класска барышыбыз керек. Биз дагы эле сүйлөй элекпиз. Кандай болот, эмне болот, күйөөмө айтып, ошону анда бир сыйра ыйладым. Анда 1 класска барса 9 жашында барат, 10 жашында барат, 11 жашында барат, айырмасы эмне деп койду. Анан болгонун көрөбүз дедик. Өзүмдү азыркы учурда алаксып туткан бул менин жумушум аябай өзүмө жагат. Ошол мисалы башка ата-энелерге деле, көбүнчө эне да бала мененчи, энелерге айтат элем, ошо өзүңөргө жаккан нерсе менен алек болгула депчи. Мисалы бийлегиңер келеби, комнатага жабып алып бийлегиле, ырдаңар келеби, кыйкыр-пакыр ырдап алууга, же болбосо өзүңөргө жаккан жумуш болсо ошо менен алек болсоңор, ошол кичине жеңилдик берет деп айтат элем да. Почему?
Я могу. Юля может, вы не можете. Почему? Ну, потому что есть такая проблема. Я пришла, когда в магазин. Мен өзүм көбүнчө жана күлүп жайнап жүргөнгө элдер деле ойлойт. Мындай орусча айтканда жизнь малина дегендейчи. Бирок менде азыр бирок чындыгында бир эле проблема бул кызым. Кызымды сүйлөтүп алсам эле башка каарманым жок деп айта берем дагы делечи. Ошол эми ар кандай сыноону бала менен бербейсиң экен да. Мисалы, өзүң оорусаң дагы бул ал жеңилирээк болот. Балаң ооруса жаман экен да. Бул жумуш бир алаксытыш үчүн ушундай жумуш алдыңыз. Жок, негизи меники башында эле өзүмдүкү развлекательный контент болчу да. Анан ошол Жылдыз эжеге рахмат, чынында алдай магазинде өзүм кыйын абалда турганда ошо жазып калды да, биздин TikTok аккаунтты алып барып берчи депчи. Анда да ойлонуп, көбүнчө кадаланып, кандай кылсам, эмне барсамбы, барбасамбы, кандай болот. Бир сыйра корктум, анткени кызым диагнозун уккандан кийин өзүмдүн TikTok'умду таптакыр таштап салгам да, видео тартпай калгам. Анткени кандай айтсам да, бир эме дагы болгон эмес. Мен телефонго убакыт деле болгон эмес да, мындайча айткандачы. Анан TikTok'ту таптакыр таштап салып, анан Жылдыз эже жазганда кандай болот, алып бара аламбы, результат болобу, мисалы да. Бирөөнүн жумушун алып аткандан кийин аны эметип беришиң керек да. То есть эгерде сага киши ишенип атса, ошонун ишеничине акташың керек да. Анан коркуп атып келгем. Азыр таптакыр эметпейм да. Шилетитпейм, кандай болот эле? Кандай? Азыр ошо таптакыр өкүнбөйм да, жумушту алгангачы. Анткени бул жумуш мага бир дем күч да. Мисалы, үйдөн эртең менен чыгып кетем, кечке чейин иштейм, бир күн эртеден кечке иштейм. Ошол бир күнү физикалык жактан аябай чарчайм, бирок эмоционально ушундай эс алып барам да. Анткени жанагы үйдөгү ызы чуу, кыйкырык, бакырык, өзгөчө балдар ушундай да. Ал жок. Бир күн мени эс алып барасың да, ошол дагы эле мени мындай кармап турат десем болот да. Жумушум мени азыркы состояниемде кармап турат. Идем. Да, жумушка келгенде иногда вот кызды алганда, жумушка келгенде кызым эгерде менин жанымда болсо, муну уктатканга туура келет, же болбосо няня жалдаганга туура келет. Няня, конечно, тоже акча, ошон үчүн лучше уктатып алып иштеген жакшы. Биз болсо монтип уктайбыз. Чупикти ал мындай кылып, мынтип жат. Всё. Уктайт, 1-2-3 саат уктап берсе, это тоже уже жакшы. Да. Ооба. Бетин түшкү маалда бетин мынтип жаппасам уктабайт. Жатпай коет. Анан кечинде свет өчкөндө уже өзү билет, жатыш керек, укташ керек экен. Күндүз ушинтип уктайбыз. Бирок садикке барып жүргөндө мындай эле уктачу экен, эметип алат. Чумкон алып уктачу экен өзүчү. Өзү кроватька жатат, бирок бетин жаап алып чумкон алып уктайт. Бала бакча жөнүндө айткан, бала бакчага барды. Гос садикке барганбыз, ясилден баштап 2,5 жашынан баштап барып баштадык. Ясилге барып жүрдү. Биздин эмебизге, воспитательибизге аябай чоң рахмат. Ошол кызыма чыдап, истерикаларына чыдап, канчалаган дептерлерин, жазган дептерлерин баарын чиймелеп, ушуга бул кызым жакшы карап берди, воспитательибиз. Анан эми ошол садиктен чыгарып азыр эмеге Монтессори школага жаздык да. Садиктин жөнөкөй эле. Кадимки эле гос садик, Кара Алтыда эле кадимки эле гос садиктердин бири болчу. Башында мисалы көп көз жаш төктүм ал үчүнчү, эмнеге менин балам, эмнеге бул ситуация бизге тийди деген сыяктуучу. Анан азыркы учурда ошол дин жагына көп изилдегенден кийин Кудай муну көтөрө алган кишиге гана берет экен да. Ар кайсыл ооруну, ар кайсыл сыноону өзүнүн алына жараша берет экен да. Анан ошол эле мага бир эме болду да. Дагы эле ошол эле
Кудай бериптир, эмне кылабыз деп эле жооп атам. Башка эч кандай эме жок. Мындай отуруп, жок сен там жакшы мамасың, ушундай деген андай жок. Эми Кудай бериптир, кайра шифасын Кудай берет деп эле. Ошого эле таянып отурам да азыр. Балким сиздин ушул видеоңузду көрүп, кандайдыр бир ата эне жакында баласынын диагнозу тууралуу билди деп коелу. Мисалы, рас болобу, ЗПР болобу, ЗРР болобу, аутизм болобу. Ошол ата энеге сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Биринчи орунда диагнозду кабыл алуу. Көп ата энелер кабыл албай жүрө беришет. Көп ата энелер менин балам нормально деген ой менен жүрүп калышат да. Мисалы, азыркы учурда мындай уже 1,5 жаштан баштап диагноздорду кое баштады. Биз чуркап аткан убакта ошол эле бир 2 жыл эле мурун 3 жашка чейин күткүлө дегендер бар болчу. Азыр деле бар андайларчы, бирок 1,5 жаштан диагноз койгондо үйдөгүлөр эме айтат да, ой сүйлөп кетет, 2 жаштында деле ушундай сыяктуу кеңештер менен ата эне кабыл албайт да диагнозду. Эгерде диагноз коюлган болсо, биринчи орунда ошону кабыл алыш керек. Андан кийин депрессияга түшүп, анан ыйлап сыктагандан пайда жок. Эми албетте эне ыйлайт, албетте кыйналат, бирок андан пайда жок да. Андан көрө ошого кыйналып, ичинен сыздаганга убакыт кетиргенден көрө кайсыл клиника жакшы, эмне кандай, ошол диагноз жөнүндө азыр интернетте маалымат аябай көп. Ошол жөнүндө толук маалымат алып, эне окуп башташ керек. Анткени көп эле энелер көбүнчө региондордон көп жазышат, билишпейт. Каяка кылыш керек, каяка барыш керек, эмне кылыш керек, эмне бериш керек, кайсыл врачтарга көргөзүш керек, ошолорду элементарно билишпейт да. Эгерде диагноз коюлса, биринчи орунда интернетти ачыш керек, Google'ды, же болбосо YouTube'ду, маалымат толтура. Мисалы, рас бул эмне? Мындай. Расты кандай дарылайт? Ошол эле ЗПРди кандай дарылайт? Ошонун баарын, анан кийин кандай окуулар менен окутуш керек баланы, кандай ойнош керек, ошонун баарын интернеттен табыш керек. Бизде ата энелер жана невропатологко алып барат, дары ичип атабыз, болду. Ошо менен эле көп ата энелер ошентип отурат да. Азырчы 50% ата энелер көбүнчө ошо шаардагы азыр мындай кичине уже бул диагнозду эметип башташты да. Региондордо көбүнчө ушундай. Врачтын сөзүнө ишенип эле отура беришет да. Мындай эме болсо, өзгөчө баланын энеси аябай көп изилдениш керек, көп окуш керек. Анан көбүнчө менден сурайт, мисалы, логопедке окусам болобу, сиз окудуңузго, кандай кеңеш бересиз депчи. Окугула. Логопед болобу, дефектолог болобу, АБ терапия болобу, бала менен баарлашканды үйрөтүп атса, окуй бергиле. Эмнеси болсо дагы окугула, интернеттен дагы толтуралаган эмелер бар да, оюндар, занятиялар, ошонун баарын тең окуп, көрүп, изилдениш керек. Азыркы учурда анан мындай өзгөчө балдардан ата энеси, атасы дагы аябай көп окуш керек. Анткени бир эле врачтын сөзүнө ишенип отура берсе, ал баланын убактысы өтүп кетет. Андан ары умственно отсталый болуп, өмүр бою ал ата эненин мойнунда калып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн диагнозду укту 1,5 жашында. Болду. Сразу интернет ачыш керек да, ошол диагноз жөнүндө толтура маалыматтарды алыш керек, окуш керек, билиш керек. Частный ошол эле логопедия, дефектологияны дагы окуш керек. Бул милдеттүү түрдө да азыркы учурда. Анткени күчтүү специалисттер аз болгондо дагы аларга туш болуш кыйын. Ошондуктан үйдөн убакыт өткөзбөй ата эне өздөрү окутуп бериш керек.